Салам достор. Бул менин атым Диана. Мен Нурсултан Жиздемдин балдызы болом. Азыркы учурда Жиздемдин убактысы болбооруна байланыштуу биз кыскача видео тарталы деп чечтик. Бул видеодо мен Аупер программасы менен кандай келип калганымды жана башка жөнүндө айтып бермекчимин. Биринчи эле мен келгеним тууралуу бул Жаркын эжем менен Жиздем биринчи келди. Андан кийин эле алар аркылуу кызыгып жүрдүм, бияка келгим келип. Андан мурун Жаркын эжем мектепте окуп жүргөндө эме деп өзүнө цель койгон эле, эме деп Германияга барам, айрыкча жанакы Франкфурт деген жер бар го. Франкфурттун Майами шаарында Ошол жерге барам деп ушул жерди көргөзүп аябай көздөдү эле да, мага айтып, андан кийин ошол жөнүндө видеосу бар өзүндө. Жүрүп, андан кийин бияка келип калды. Тоже эле мен сыяктуу эле Аупер сыяктуу келди, өзүнүн видеосу бар го ютубта. Анан Жиздем эжем келип эле мен да артынан баргым келип, анан как раз окууну бүтүп аткан убагым болчу. Окууну бүтүп, орто тапшырып, ордун жыйынтыгы келип, анан негизи Кыргызстанда эле калган оюм бар болчу. Анан эмем болбой калгандыктан, орто жыйынтыгым жакшы болбой калгандыктан, анан келейин деп эжемен Жиздемен эме сурап, советтерди сурап, кандай келиш жолду сурап, анан ошентип бияка келгенди көздөп баштадым. Келген агентство менен келдим. Августтун аякы жактарында башталды го курстарым. Анан ошол жерден 3-4 ай окудум. 3-4 ай окуп, андан кийин уже А1дин уровенинде Гёте институтунда экзамен тапшырмакмын. Биринчи экзаменди тапшырдым. Тапшырганда сразу эле жыйынтыгы чыккан, жарым саат, 1 саат күтүп турууга деп. Анан баары өтүп, тилекке каршы мен менен дагы бир кыз өтпөй калып, анан экинчиге калып калдык. Анан мен аябай жаман болуп, себеби ортодо жакшы бал албай калып, анан еще кошумча болуп да мындан да өтпөй калып, анан аябай жаман болдум. Бирок одну фразу: все будет, но не сразу. кайра артка эметпестен алдыга умтулайын деп кайра экинчиге даярдандым. Экинчиси ноябрда башталды болуш керек. Унутуп калдым канчасын, бирок экинчисине даярдандым. Кайын экинчи экзаменди тапшырганда барганда уже жеңилирээк болду Гетеде. Бир ай экзаменге кайра даярдандым. Ноябрда барып экинчи экзаменди тапшырдым. Ошентип экзаменди 2 жолу тапшырып, 2 жолу 6 миңге чейин акча төлөп, анан Кудай буйруп экинчисинде жакшы бал алып өтүп кеттим. Экинчисинде 80, ровно 80 балл алгам. Кубанычымда чек жок, чыгып эле сразу мамамдарга чалып, апамдарга чалып ыйладым. Анткени биринчисинде да болбой, экинчисинде да болбой, анан ошентип экинчи экзаменде жакшы өтүп, андан кийин уже целдер огош бетер көбөйө баштады. Барып, анткени эң главный эле эме болуп калды да, экзаменден өтсөң уже ар жагы жеңил болуп калды да. Андан кийин уже посольствонун убагы келди. Посольствону көпкө күттүк. Майда чакырмак, анан жылып отуруп июндун баштарында посольствого кирдим. Посольствого кире электен мурда курсу KG посольствого даярдайт. Посольствода деген как эме сыяктуу болду, банк сыяктуу, банкка киргендей эле да. Очередимди алдым, менде дагы алдымда 3-4 киши бар болчу. Очередим келип, анан кирип эле сурап баштайт. Окно бар да, ошол айнекченин артынан ар кандай суроолор келет. Мага эме семьям жөнүндө, бияка келген Аупер семьям жөнүндө, үй бүлөң жөнүндө айтып бер, кайсы убакта окууну бүттүң, кайсы убакта окууга кирдиң, кайра келесиңби бияка, Аупер бүткөндө эмне кыласың,
окуйсуңбу, ушундай суроолор, майда суроолор берилет өзүм жөнүндө. Посольство бүттүп артымда груз чоң жүк түшкөндөй эле болду. Кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин посольство чалды. Посольстводон кайсы убакка келе аласыз, кайсы убакта бошсуз деп, анан эртеси күнгү бошмун деп, анан посольствого барып жообун укмакмын. Телефондон жообун айтпайт болчу. Барганда айтмак жообун. Анан айылдан чыгып эртеси Бишкекке барып, айткан убагына барып, жообумду, визаны күттүм. Хорошей поездки вам деп визаны берди. Визаны загранпаспорттун ичинде бастырылат да виза. Анан көргөн жокмун, чыга калып эле загранпаспортумду ачсам, виза турат, виза басылып турат. Аябай сүйүнүп, кубанып, дароо эле эжемдерге чалдым, бияка өттүм мен деп баарыбыз сүйлөп, анан уже билет карадык, дароо эле билет карадык. Толук даяр болдум, 100%. Конок семья жөнүндө айтып берсем, конок аупайр семья деп, газ семья деп да койсо болот. Посольствого киргенге 2 күн калганда семья тандадым. Эртерээк тандаш керек болду, анткени посольствого семьясы мени кабыл алган договор керек. Менин газ семьям Штутгарттын ичиндеги шаарда жашайт. Кирхайм Унтертек деген кенедей городок, айыл сыяктуу десем да болот. Семья табышмат эле болду. Кирип эле видеозвонок аркылуу сүйлөшөбүз. Анан чалып эле тааныштык. Таанышып, жалгыз бир кызы бар экен, Зарина деген 10 жаштагы кызы бар экен. Договордо болсо ал кыздын караган жөнүндө курбу катары көп деле чогуу ойноп, сабагына, если сабагына баргысы келсе, чогуу баргысы келсе, сабагына чогуу барып, ушундай эмелер бар экен договордо. Конок семьяны тандаганым жакшы болду, анткени семьядан да көп нерсе зависеть эткен. Тандап атканда, конок семьяны тандап атканда бат эле тандап алдым, эми эмне болот деп аябай кайгырдым башында. Келгенден кийин жок, андай эмес экен, семья аябай өтө жакшы семья экен. Келгенде эле тосуп алышты, эжемдер болуп чогуу тосуп алып эле, келип эле курсагың ачкабы, жейсиңби бир нерсе деп, анан барып келип, мен жаңы конгондо эле барып тамак иштеп, Макдональдстан үйгө келип үйүн тааныштырды, комнатамды көргөздү, кирип эс ал, эртең обязанностьтар боюнча эртең сүйлөшөбүз деп, анан ошентип келдим. Башында келгенде өлү ыйлагым келип, анткени Кыргызстандан уже эле башка жерге барып калсаң башкача болот экенсиң. Башка семьяга барып туш болуп калсаң эле биякта башкача ощущение болуп эле, анан күнү эле кылган жумуштарым жөнүндө айтышты. 4 ай болуп калыптыр келгениме, 4 айдан бери уже бияктан курска жазып коюшкан, курста окуйм бияктан А2-ни. Семьям 50 евросын жарымын төлөйт, жарымын мен төлөйм. Жана андан башка деле газ конок семья менен отношениясы аябай жакшы, аябай жакшы семьяга туш болуп турмун. Баарын өзүлөрү камсыздап, эмне жегиң келет, эмне кылгың келет, жака баргың келеби деп, жана бияка дагы эжемдердикине көп жиберип турат, баргың келип атабы, барасыңбы деп ушинтип сурап. Аупер программасына кеткен чыгым жөнүндө кыскача айтып берейин. Бул башында жазылып баштаганда 1 айында 2,5 миң төлөгөм, 2 ай 2,5 миңден, плюс кошумча китебине да акча 350 сом кошулуп, анан 3 айында экзаменге даярданган айында 3,5 миң төлөп, 3,5 миң
төлөп, ошентип мен ошондо 6 ай, 5 ай окудум да. 5-6 ай окудум курсту. Андан кийин кошумча экзаменге кеткен акча 6.000, ал 7.000ге чейин. Андан кийин посольствого кеткен акча, договордогу услугасына $300 кетти. Анан кошумча бияка келген билеттин акчасы болду. Баарын кошкондо $1000 чейин чыгым кетти. Бар программам эмки жылдын 2022 жылдын 3-июлунда бүтөт. Бар бүткөндөн кийин Ауспилдин кылайын деген оюм бар. Буюрса көптөгөн ойлор бар кийинки алдыга. Ауспилдин деген кайсыл жагына азырынча чече элек. Мен ойлонуштуруп атам, караштырып атам интернеттен, кайсыл жактан болот, кандай болот деген сыяктуу. Азыр Аупайр программасы менен келген аткандарга кааларым семьяны жакшыраак тандагыла. Анткени көп нерсе семья чечип коет экен. Тилди жакшыраак билишиңер керек экен. Анткени бияктан келгенде семья менен жалаң немисче сүйлөшөсүңөр. Ага бир эле үйрөнүшүм керек дебестен көбүрөөк алдыга окуй берсеңер, кийин бияка келгенде өзүңөргө да пайда. Анткени бияктан орусча сүйлөгөн эч ким жок да, же кыргызча сүйлөгөн эч ким жок. Ошондуктан жалаң немисче болгон үчүн немецкийди жакшыраак билишиңер керек. Азыртан эле түшүнбөсөңөр деле же субтитр менен кинолорду, ар кандай китептерди же топиктерди, разговорниктерди окусаңар көбүрөөк жардамы тиет. Бияка келип ошону ойлондум. Кыргызстанда жүргөндө андай кинолорду да көрчү эмесмин. Бияка келип уже башында келгенде оор болду. Көп сөз түшүнбөй. Менин калыптанышыма энемдин, ата энемдин салымдары бул жерде аябагандай чоң. Кенедейимден эле ар тараптан колдоп келишет, азыркыга чейин колдоп келишет. Жана ошондой эле Германияга келүүмө дагы жакындарымдын салымдары аябагандай чоң. Алыста жүргөндө ата энеңдин сөздөрүн эстеп, аларды сагынып, бияка келгенде гана ата энеңдин, алыста жүргөндө ата энеңдин бактын билет экенсиң. Алыста жүргөндө ата энеңдин сөздөрүн эстеп, аларды сагынып, бияка келгенде гана ата энеңдин, алыста жүргөндө ата энеңдин бактын билет экенсиң. Жана ошондой эле менин Нурсултан жездеме жана Жаркын эжеме чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Алардын сунушу, кеңештери аябагандай жардам берди бияка келгениме. Жана курсы KG интеллект окутуу борборунун директору Наргиз эжеге да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Наргиз эже менен курс тил үйрөнүп баштагандан Германияга келгенге чейин жардам берди. Аупайр жөнүндө айтып бергеним түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Силерге бир аз болсо да пайдасы тийди деп ойлойм. Бул видеону деген жездеме айтпай эжем экөөбүз сюрприз катары тарталы дегенбиз, деп тарттык. Ошондуктан подписка, лайктарыңарды, комментарийлериңерди жазып калтырып кетиңер. Баардыгыңыздарга көптөгөн ийгиликтерди каалайм.